Ош шаарында 20 жаштагы кыз адам өлүмүнө шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. 2021 жылдын 28 сентябрь күнү саат 3-4 чамасында Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ош шаардык ооруканасынан билдирүү келип түшкөн. Анда Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндө орун алган Кенч кафесинин алдында болжол менен 35-40 жаш курактагы Мирбек аттуу бала сол бутунан жаракат алганы айтылат. Аталган маалымат Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 138 беренесинин ден соолукка оор зыян келтирүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ооруканага ыкчам тергөө тобу барган кезде ооруканага түшкөн Мирбек аттуу бала каза болуп калгандыгы аныкталган. Маркумдун денесине соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, окуя болгон учурда жанында болгон досу жана башка күбөлөр суралган. Окуя 28 сентябрь күнү саат 3-4 чамасында орун алган. Кырсыкка шектүүлөр каза болгон бала менен Кенч кафесинде чогултурушкан. Кийин кафеден сыртка чыгып, масабалда Мирбек аттуу баланын бутуна бүктөмө бычак менен бир жолу сайып жибергени аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун тургуну 1999 жылы туулган СР аттуу кыз кармалган. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө.